Чынжыр канчалык бекем болсо, ошончолук ар бир тутуму чыйрак. Ушул сыяктуу өлкөнүн өнүгүүсүн да ар бир аймак, шаар, айылдын абалына жана калкынын жашоо шартына жараша баамдаса болот. Ар бир адамдын өзүнүн гана эмес, айланадагылардын да жашоосун жакшыртуу, шыктандыруу жана элге дем берүү мүмкүнчүлүгүнүн деңгээли коомдун келечегин аныктайт. Мындай лидерди табуу, аны колдоо, өзүнө болгон ишенимин көтөрүү жана башкаларды артынан ээрчитүүгө жардам берүү Комтөр Голд компанинин Ысык көл аймагында жүргүзгөн социалдык саясатынын бири. Атың ким? Надирби. Кимди көрөйбү? Урутабы, Дэч. Жок, ачабы. Дэч. Орда. Азыр рентген тартабыз да бул баланын тишинчи. Ушул рентген Комтөрдөн келген да. ФЭЦа организовать эткен конкурсчу, молодой предприниматель дегенчи, ошону финансировать эткен Комтөр болуп атат. Фамилияң ким? Талайбеков. Борбор Азиянын Евразия фонду Жебаев Комтөр Голд компанинин колдоосу менен жаштар ишкердиги долбоорун жүзөгө ашырган. Ысык көл областынын район борборлорунан келген жаштар ишкердик жүргүзүү ыкмаларын гана өздөштүрбөстөн жеке бизнес ачып, жумуш орундарын түзө алышты. Бул цифровой рентген да. Кадимки рентген только пленка чыгарып бербейт. Мунун баары эмеде калат, компьютердин өзүндө калат, памятиндечи. Муну болсо же интернет менен жиберип койсо болот, же распечатка кылып койсо болот кагазга элечи. Эң негизгиси мында жанагы отходдор жок болот да, пленка алдың, аны эметиң снимок чыгат бат эле эчтеке секунда да. Мынакей. Канчадасың дедиң сен? 9. Это постоянный, биякта молочныйлар, зачаттыктар келаттыр уже. Жыргалбек 2016 жылы жаштар ишкердиги долбооруна катышкан. Анын арты менен Бөкөнбаев айыл жашоочуларынын тиш дарылоо маселеси чечилген. Бара-бара тиш доктурга Бишкектен студенттер, Орусияда убактылуу жашап иштеп жаткан мекендештери келе баштаган. Клиника ачайын деген ой болуп жүргөн көптөн бери. Биякта иштеп 4 жыл иштедим буга чейинчи, Маркста иштедим да. Неподалеку айылдачы. Анан бирок каражат эми бардыгы каражатка такалат экен. Анан ошо конкурс объявляться этилип калды, ошондой эметипчи. Акча эме оборудование же эме алып беребиз дегенчи. Анан катыштым. Катышып утуп алдык ошо Комтөрдөн. Это $8,000 болду го, общий сумма. Кичи мекени Ысык көл облусунун гүлдөп өнүгүүсү үчүн жоопкерчилик алып, колунан келген аракетин жасоого даяр болгон жаштарды колдоо долбоордун негизги максаты. Ысык көлдөгү 10дон ашык мыкты стартап финансылык жана ментордук жардамга ээ болгон. Жарымынан көбү туруктуу бизнес долбооруна айланып, учурда киреше берип, жумуш орундарын түзүүдө. Медсестрам бар, санитарка бар, технический работаларды ошо Бишкекке зубной техниктери жиберген. Ошондо получается 4 же 5 киши общий жумушу бар да. Пландар всегда бар. Имплантация мындай баштайын деген, чоңойтойун деген, может дагы помещение алып чоңураак кылыпчы. Дагы нанимать этип разный специалисттерди орнотойун деген эмегечи. Жумуш орун алып берип, как-то иштетип да, развивать бизнес. Айылда деле иштесе болот экен. Биякта деле ошондой эле пациенттер эле, ошондой эле адамдар жашайт дегенде келишет. Мен күндү эртең мененкисин күндө ишим ушундай башталат. Ойлардын астын тазалайм. Ойлардын астын тазалап кечке чейин бияк кургаш керек да. Кургап, ойлар келгенче кургап калыш керек. Андан кийин биякты тазалап коюп, талаага ойларды алып барам.
талаага алып барып, аякта чабан бар, чабанга табыштайт. Ал кечке чейин карайт, от корот, сугарат, ошентип баарын карайт. Андан кийин кечинде уйлар келет. Баягы бул сарайды мындай курганын биринчиден хозяин өзүбүзгө жакшы да. Өзүбүзгө жакшы, баягы өзүбүзгө условия түзүп алсак, кышында да кыйналбайбыз. Уйлардын асты дагы сыз өтпөй, жылуу болот. Эмчектер желиндерде мастит болбойт. 2016 баягы Шаардан университеттен окууну бүтүп келгенден кийин, өзүм бир кунажын алып баштагам, чүйдөн алган породистый кунажын алып баштагам. Ошол кунажын тууп, ошону уже кызыгып калдым да, Андан кийин 2016 жылы FSD издеп угуп калдым. Интернеттен карадым, баарын карадым. Андан кийин FSD аркылуу ошо окууга бардык. Таптым мен. Тап окууга бардык, 3 күн окутту, сонун окутат экен. Андан кийин ошол жерден утуп чыктым. Утуп чыгып 2 уй алып беришти. Кумтөр каржылап берди. Комтор Голд компаниянын жаш ишкерлерди колдоого багытталган айыл жаштар үчүн экономикалык мүмкүнчүлүктү кеңейтүү долбоору Ысык Көл облусунда аймактык өкмөттүк эмес уюм тарабынан жүргүзүлгөн. Долбоор 3 баскычтан турат. Каалоочулардын баарын окутуу, бизнес долбоорлорун түзүү жана тандоо, мыктылары финансылык колдоого ээ болгон. Биринчиликте фермердик чарба, тейлөө кызматын көрсөтүү жана жеңил өнөр жай. Долбоорго катышкан жаш ишкерлердин 100% учурда туруктуу киреше алып келүүчү булакка ээ. Өзүм ойлонуп эле кайра магазин салдым. Чакан кредит алдым, магазин салдым, магазинди ачтым. Баягы магазинден өзүң сатканыңдын жакшы жери мындай экен да, баягы свежий кетет экен, Анан ошо жакынкы күндөрү Кудайым буйрса, ошо сырга аракет кылып атабыз. Баягы өзүбүз биякта натуральный чыгарсак деген оюбуз бар да. 2019 жылы ушул гана долбоордун арты менен аймакта 100дөн ашык жумуш орду түзүлүп, 10дон ашуу мыкты ишкерлер колдоо алышкан. Көбүнчөсү тигүү цехтери. Алар коронавирус пандемиясы убагында иштин жүрүшүн өзгөртүү менен жумуш орундарын жана айлык акыны сактай алышкан. Бул жер даярдоочу бөлмөбүз 2020 жылдын жаз айында өнүктүрүү фондуна проект жазып 3 миллион сомго 70 жумуш орду менен камсыз кылууга тигүү цехин ачканбыз. Ички жана сырткы миграцияны жоюу максатында азыркы учурда Кумтөргө ушундай курткаларды даярдап, жөнөтүүгө даярдап жатабыз бардыгын. Бала бакчаларга садик, бала бакчаларга одеялаларды, журкан төшөктөрдү жана матрастарды тигип атабыз. Бардык тигүү тармагында бардык нерсени өндүрүүгө аракет кылып жатабыз. Бир айыл, бир азык Комтор Голд компания колдогон аймактарды өнүктүрүү боюнча долбоордун алдыңкысы. Бул 1,5 миң азыктын түрү жана 100дөн ашуун экспорттук жана ички сатып алуучулар менен болгон келишим. Азыркы учурда биз сиздер менен Тилекмат айылындагы кийиз буюмдарын жасоо цехинде турабыз. Бул цехте бизде 40тан ашык мүчөлөрүбүз иштейт, өндүрүүчүлөрүбүз ушул айылдан жана кошуна айылдардан да келишет, эгерде окутуу учурлары болуп калса. Бул цехте кийиз буюмдарын жасайбыз. Кийиз буюм жасоонун эки ыкмасы бар эмеспи? Суюк, кургак уютуу жана суу менен уютуу. Бир айыл бир азык долбоору 10 жылдан бери иштеп, Жети Өгүз жана Тоң райондорунун өнүгүүсүнө салым кошуп келген. 2000ден ашык активдүү катышуучунун башын бириктирет. Бул цех ачылганга чейин өндүрүүчүлөр өздөрүнүн үйлөрүндө иштечү да. Бул кичине мындай өндүрүштүн эффективдүүлүгүнө таасир этчү. Ал эми цех ачылгандан кийин абдан удобный, мындай ыңгайлуу болуп калды. Себеби сапатты контролдоо оңойрок болуп калды жана өндүрүмдүүлүк жогорулады. Ошондой эле айымдар үйүндө гана отура бербестен ушул жерде чогулуп, баарлашып, өздөрүнүн дагы индивидуалдуу өнүгүшүнө пайда келип жатат. Башкы максаты аймактын экономикалык мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү үчүн жергиликтүү тургундарды уюмдарга бириктирүү, долбоорду туруктуу жана ийгиликтүү десе болот. Ушул цехтер сыяктуу бизде азыркы учурда цех иштеп атат, 4 Тоң районунда, 4 Жети Өгүз районунда. Ал эми бул жылкы 20-жылдын долбоордун алкагында Барскон айылында да пландаштырып жатабыз. Өндүрүүчүлөр жасаган продукциялар ички рынокто да жана экспортко да чыгарабыз. Экспортко 10 жылдан бери уже чыгарып жатабыз.
Тамга айылындагы курулуш материалдар дүкөнүнүн иштеп жатканына жарым жыл гана болсо дагы кардарларынын саны көп. Ал жакынкы 7 айылдагы жалгыз чоң дүкөн. Бул биз Жетегүз районундагы Тамга айылына магазин ачканыбыздын себеби биз деген ушу бизге деген аябай чоң строительный магазин керек болчу. Анткени бизге аябай элдерибизге аябай кыйынчылык болуп, ошонун себебинен биз ушундай курулуш материалдарды ачып, магазин ачып, ушундай жолдошум экөөбүздүн оюбузга келген ушундай идея бир айылга бир жакшы эме кылганга. Айылыбызга кичине салым кошолу деп ушундай строитель магазин ачтык. Ойлогон ой Насыянын жардамы менен ишке ашырылган. Түгөйлөрдө дүкөнгө ылайыктуу имарат бар болчу. Товарды жеткирүүчүлөр да жеңил табылган. Бир гана ишти баштоого каражат жок эле. Биз деген биринчи немеге кайрылганбыз. Бул Тамгадагы Кумтөрдүн МК Жетегүз деген немеси бар. Банк бар, ошо банкка кайрылып биз ошолордон алганбыз. 2000-жылдардын ортосунда Кумтөр Голд компаниянын колдоосу менен түзүлгөн микрокредиттик агентстволор азыркыга чейин Жетегүз жана Тоң райондорунда иштөөдө. Алар жумуш орундарын түзүп, жергиликтүү бюджетке салык төлөгөн чакан жана орто ишкердиктин ээлерине төмөнкү пайыз менен насыя берет. Биз ошо жолдошум Кумтөрдө иштейт. Ошонун зарплатынан, анан магазинден бир аз түшкөн каражаттан биз ушул навести жаптык. Анын ичине биз ошо строй материалдарды алып келе баштадык. Жаңыдан цемент, шланг, сунуку, анан тактай. Ушул магазин болбосо бул деле курулбайт болуш керек деп ойлойм. Эми ушу магазиндин артынан ушундай чоңойтолу деп куруп атабыз. 2019 жылы аталган 3 микрокредиттик агентство ысык көлдүктөргө жалпы суммасы 188 миллион сомдон ашкан 633 насыя берген. Пайыздык көлөм 97,5% түзгөн. В отличие от коммерческих банков у нас более либеральный, более такой... Коммерциялык банктарга салыштырмалуу бизде либералдык жумшак мамиле. Биздин негизги милдет киреше табуу эмес. Жергиликтүү ишкерлерди, демилгелерди, жаңыдан иш баштоону көздөгөндөрдү жана стартаптарды колдоо. Мындан улам бизде документтерге болгон талап минималдуу. Негизгиси кардар жергиликтүү жашоочу, учурда насыясы жок, сөзсүз күрөө менен камсыз кылынган жана насыялык тарыхы канааттандырарлык болуусу шарт. Жана эң башкысы кандайдыр бир бизнес идея. Соответственно, какая-нибудь бизнес-идея. Жетегүз районунда көпчүлүгү мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүүгө, тоңдоо өндүрүшкө, балыкчыда кызмат көрсөтүү тармагы үчүн насыя алышат. Учурда Кумтөр Голд компани балыкчыдагы филиалга гана финансылык колдоо көрсөтөт. Калган микрокредиттик агентстволор бир нече жылдык ишмердүүлүгүнүн аркасы менен өзүн өзү каржылоого өткөн. Жетегүз эркин иш алып барууга өткөрүлгөн. Себеби алардын көрсөткүчтөрү туруктуу. Портфели Кумтөр көрсөткөн колдоосуз күн көрүүгө мүмкүндүк берет. Мындайча айтканда, долбоор туруктуу жана Кумтөрдүн жардамысыз мындан ары өз алдынча иштей ала тургандыгын белгилейт. Микрокредиттик агентство түзүлгөндөн бери 1 миллиард 360 миллион сом суммасындагы 8674 насыя берген. Анын аркасы менен аймакта 4406 жумуш орду түзүлгөн. Кийинки 5 жылда долбоор кеңейтилет. Ири суммадагы насыяларды бөлүп берүү каралууда. Мисалы, агрардык өнөр жай комплексин өнүктүрүүгө. Эгер өзүңө ишенсең, керектүү билимге жана тажрыйбага ээ болуп, өз убагында колдоо алсаң, өтө кыйын деген долбоорду да ишке ашырууга болот. Денис Гайфулин караколдук зоолог үй жаныбарлар үчүн толук өлчөмдөгү гранулдук тоютту өндүрүү ишин тез арада жөнгө сала алган. Биздин үй бүлөдө 6 киши, атам, энем, 2 эжем бар, карындашым, мен жалгыз балам үй бүлөдө. Производство бул семейный болуп башталган. Мен энем свидетельство индивидуального предпринимателя алып, ошо менен өсүмдүк майын чыгарып иштеп, дагы эле азыр иштеп келет. Ошол эме чөйрөдө. Ошол 2008-ден башталган официально. Май чыккандан кийин анын сухой веществосу калат, жымык деген. Аны биз арзан баада сатчубуз да, птица фабрикаларга, башка ошо малга, жем жасагандарга сатчубуз. Анан ал арзан баада кетип аткан үчүн
биз ойлондук. Мен өзүм биолог болом, медицинскийде окугам. Анан ошол анын пайдалуулугун билген үчүн, анан аны кандай колдонуштун жолдорун билген үчүн аны малдарга жемге кошуп, ал ошонун 20-30%-ын түзөт жемденчи. Ошого кошуп аны реализовать этип сатканга биз даярдык көрүп. Дениз дагы жаштар ишкердиги долбоорунун катышуучусу. Анын аркасы менен канаттууларга, малга жана балыктарга толук өлчөмдөгү тоютту өндүрүүчү керектүү гранулятор жабдуусуна ээ болгон. Баасы $10.000. Эми Дениздин ишканасына Ысык көлдөн гана эмес, Чүй областынан дагы тапшырыктар келип турат. Контор Gold Company облустун демилгелүү тургундарын колдоону улантат. Өндүрүш, тейлөө тармагы, фермерлик, чакан жана орто ишкердик, калкты өз алдынчалыкка, өнүгүүгө түрткөн, жаңы жумуш орундарын түзүү менен мекендештерин колдоого алган жана аймактын экономикасын бекемдөөчү идеялар артыкчылыкка ээ.